не будет. Ну, дым, конечно, знатный. Бишкекте 22 жаштагы жигит кылмышын жашыруу үчүн батирди өрттөдү. Бүгүн 29-сентябрга караган түнү Бишкек шаарындагы батирлердин биринде 2 жигит бычакталып, андан кийин өрт чыкты. Бул тууралуу Свердлов районунун ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, каргашалуу окуя чыгыш 5-Кичи районунда катталды. Батирде 2006-жылы туулган БГБА, 2003-жылы туулган ТТ, 2004-жылы туулган МР жана 2003-жылы туулган ЗЗ аттуу жарандар болгон. Жигиттердин ортосунда пикир келишпестик орун алып, 22 жаштагы ЗЗ учтуу нерсе менен ТТ жана МР аттуу балдарга жаракат келтирди. Кылмышты жашыруу максатында чектүү батирди өрттөп жибергендиги аныкталды. Окуя болгон жерге тез жардам кызматы чакырылып, жарадар болгон жарандар бел тарабына тийген бычак жаракаттары менен ооруканага жеткирилди. Милиция тарабынан ЗЗ аттуу жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Заявление о зарплате yazıp varıpsız. Bana gördünüz mü? Ben GKM'de işleyemem 6. upravleniyorda. Nima deganingiz? Жалал Абад облусунда УКМКнын жалган кызматкери кармалды. Жалал Абад облусунун Сузак районунун Бекабат айылында өзүн УКМК кызматкери катары көрсөтүп, алдоо жолу менен жарандардын акчасын алган АА аттуу жаран кармалды. Атайын кызматтын маалымат борбору билдиргендей, шектүү өз аракеттерин УКМК органдарына финансылык жардам көрсөтүү зарылчылыгына негизделген жана өлкөнүн жогорку кызмат адамдары менен болгон байланышка жамынган. Ал карызын төлөөнүн ордуна кылмыш ишин ынанымдуу кылуу үчүн жасалма укук коргоо органынын күбөлүгүн көрсөтүп, жабырлануучуларга кысым көрсөткөн. Аталган жаран кармалган учурда автоунаадан Орусиянын ички иштер министринин кызматкеринин күбөлүгү жана укук коргоо органдарына тиешеси бар буюмдар табылган. Тергөө уланууда. Аталган жарандан жапа чеккендер 0995 01 22 10 WhatsApp ишеним номерине кайрылса болот. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурду апасы уулум. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар кыргыз элим. Сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар, кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Ана десем, мен видео тартып Чуртуп турган уже. Вообще атылма. Мен качпайт эмес. Жазбайм. Жіне келе. Мен. Сокулукта 13 жаштагы баланын өлүм алдындагы видеосу тарады. Кече 28-сентябрда Сокулук районунун жогорку Орок айылында 13 жаштагы бала унаанын алдында калып көз жумду. Бул тууралуу күбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда, айылдын Орок көчөсүндө болгон кырсык видеого түшүп калган. Алдын ала маалыматка караганда, айдоочу мас абалда унаа айдап келе жатып, рулга боло албай калган. Бул факты Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын АИС жоруктарды электрондук журнал
журналы тутумуна катталып, алдын ала текшерүү иштери башталган. Бишкек шаардык ички иштер министринин тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 312 беренесинин 4-бөлүмү боюнча кылмыш иши козголгон жана жазык процесстик кодексинин 96 беренесинин негизинде айдоочу кармалып Бишкек шаарынын ички иштер министринин убактылуу кармоо жайына киргизилген. Унаа айып короого токтотулуп, бардык тиешелүү соттук укуктук экспертизалар дайындалды. Анын жыйынтыгына жараша Кыргыз Республикасынын ЖПКсынын ченемдерине ылайык мыйзамдуу чечим кабыл алынат. Тергөө иштери уланууда.